Саламатсыңарбы, кымбаттуу 10 класс, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабагыбызда биз жат жазуу ишин жазабыз. Сабактын максаты окуучулар жазуу ишинде орфографиялык жана пунктуациялык сабаттуулугун бекемдешет. Кымбаттуу окуучулар, жазуу ишинде төмөндөгүлөргө көңүл бургула. Текстти алгач кунт коюп уккула. Текстте 4 абзац бар. Жазуу ишинде орфографиялык жана пунктуациялык эрежелерди колдонгула. Бүгүнкү жазуу ишибиздин текстинин темасы эр жүрөк жумушчу. Эр жүрөк жумушчу. Өнөр жай тармагына ээлик кылган бир бай ишкер жылдын аягында кол алдында иштегендерди чакырып, жакшы жыйынтыкка жетишкендиги үчүн куттуктап коймокчу болот. Өнөр жай тармагына ээлик кылган бир бай ишкер жылдын аягында кол алдында иштегендерди чакырып, жакшы жыйынтыкка жетишкендиги үчүн куттуктап коймокчу болот. Себеби ар жылы жылдын эң мыкты жумушчуларына белек берүүнү адат кылып алган эле. Себеби ар жылы жылдын эң мыкты жумушчуларына белек берүүнү адат кылып алган эле. Бардык даярдыктар шаар сыртындагы дачасында өтмөкчү болот. Бардык даярдыктар шаар сыртындагы дачасында өтмөкчү болот. Бул жолу алардын ичинен эң мыктысы гана эмес, эң жүрөктүүсү, ишенимдүүсү ким экенин сынап көрүүнү чечет. Бул жолу алардын ичинен эң мыктысы гана эмес, эң жүрөктүүсү, ишенимдүүсү ким экенин сынап көрүүнү чечет. Ошентип жумушчулардын баары келип, салтанат ортолоп калганда, үй ээси жыл мыктыларына белектерди тапшырып жатып, кезектеги сынакты жарыялайт. Ошентип жумушчулардын баары келип, салтанат ортолоп калганда, үй ээси жыл мыктыларына белектерди тапшырып жатып, кезектеги сынакты жарыялайт. Кимде-ким береги жылаан толгон бассейндин аркы өйзүнө чейин сүзүп өтсө, 100 000 акчага ээ болот, дейт. Кимде-ким береги жылаан толгон бассейндин аркы өйзүнө чейин сүзүп өтсө, 100 000 акчага ээ болот, дейт. Сыйлыктын баасы 200 000ге чыгат. Сыйлыктын баасы 200 000ге чыгат. Ошол убакта бирөөнүн сууга түшкөнү угулат. Ошол убакта бирөөнүн сууга түшкөнү угулат. Чочуган жыландар эки жака бөлүнө берет. Чочуган жыландар эки жака бөлүнө берет. Сууга түшкөн адам ошол замат бассейндин аркы өйзүн көздөй сүзүп жөнөйт. Сууга түшкөн адам ошол замат бассейндин аркы өйзүн көздөй сүзүп жөнөйт. Аркы өйүзгө жетип, суунун үстүнө чыккан адамды үй ээси мактап. Аркы өйүзгө жетип, суунун үстүнө чыккан адамды үй ээси мактап. Жумушчуларымдын арасынан жүрөктүүсү сен экенсиң. Жумушчуларымдын арасынан жүрөктүүсү сен экенсиң. Айтчы, кантип ушунча жылаандын үстүнөн секирдиң да, коркпой аркы өйүзгө сүзүп бардың? Айтчы, кантип ушунча жылаандын үстүнөн секирдиң да, коркпой аркы өйүзгө сүзүп бардың? Анда тигил. Сууда мени аркы жээкке жетишиме түрткү болгон бир гана ой болду. Анда тигил. Сууда мени аркы жээкке жетишиме түрткү болгон бир гана ой болду.
Ал мени ким түрткөнүн билүү эле. Ал мени ким түрткөнүн билүү эле, деп жооп берет. Турмушта ар дайым эле биз каалаган абалга туш боло бербейбиз. Бирок ошол абалдан чыгуу үчүн чечимди өзүбүз кабыл алууга туура келет. Турмушта ар дайым эле биз каалаган абалга туш боло бербейбиз. Бирок ошол абалдан чыгуу үчүн чечимди өзүбүз кабыл алууга туура келет. Бирөө түртүп жибереби, өзүбүз секиребизби? Белгилүү бир абалга туш болгондон кийин биз үчүн эң маанилүүсү туура чечим кабыл алуу жана абалдан чыгып кетүү болот. Бирөө түртүп жибереби, өзүбүз секиребизби? Белгилүү бир абалга туш болгондон кийин биз үчүн эң маанилүүсү туура чечим кабыл алуу жана абалдан чыгып кетүү болот. Бекеринен улуу ойчулдар кырсыктан корккон бакытка жетпейт. Тобокелдин кемеси сууга чөкпөйт, деп айтпаса керек. Бекеринен улуу ойчулдар кырсыктан корккон бакытка жетпейт. Тобокелдин кемеси сууга чөкпөйт, деп айтпаса керек. Мынакей балдар, текст уктуңар. Бул текстти жакшылап кунт коюп угуп, туура, сабаттуу, ирээттүү жазганга аракет кылгыла. Сиздер менен мен Нарын районунун Казак Абиров атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Токтокунова Үмүт. Саламатта болгула балдар.